Жолдошуң өдө мындай жоош адам көрүнөт го, жооштон жон чыгат бекен. Мен жагынгым келбейт башка бирөөлөргө жагынып, анан алардын обонун мисалы созуп, жок, мен өзүмдүн обонум бар. Кандай аял болуп атасың, ошону айтчы. Сен жылдыз болгонуңду унутуп кой. Сен бул жерде энесиң деген мындай алло дегендерге барасың, анан алло, мен бияктамын, мени көргүлө деген кыйкырык чыгып аткандай көрүнчү. Болушу мүмкүн, анткени кичинекей кезде ошол мындай басмырланган балким, мындай Даңк кетип азыр мындай жөнөкөй мындай эл көзүнөн бир аз оолак боло түшкөндө, балдарың менен алек болуп түшкөндө ошол нерсени сагынасыңбы? Бир Кыргызстандын оюна байланган адамдар бар. Каныкей мурун бир эпатаждуу стиль болсо, азыр кайра сахнага качан активдүү кайтат жана кандай стиль менен кайрылып келет? Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз сырма эгебизди улантабыз. Бүгүн мейманым ырчы жана сонун кыз Каныкей. Саламатсызбы, Каныкей? Саламатсыңар? Саламатсызбы, Назиреже? Мен сенде эле сүйлөйүн, мен кыйын болуп сиз деп алып аягында сен көтүп кетем да. Каныкей, сени көрүп атканыма абдан кубанычтамын. Жакында эле сен кайсы бир каналда иштеп атыптырсың, алып баруучу болуп, сага интервью берип келгем. Анан алып баруучулукка эмнеге баш багып калдың? Сага тааныш дүйнөбү? Негизи мен алып баруучу эмесмин да, аны баары эле билет. Бирок кыргыз тилди билген адам катары убак мындай кыргыз тилин жакшы билем деп айта алам да. Анан ошондон улам ошо ТВ медиасында кыргыз тилдүү алып баруучу керек болуп, анан мени чакырышты да. Анан мен макул деп эле мындай эми коркпогондугуман макул деп немемди бердим да. Макулдугумду бердим. Анан жаңы тажрыйба жагып атабы? Жагып атат. Эми сизге кандай болду? Жактыбы? Жакты. Өзүң негизи мындай бир нерсеге кызыккан адам эмессиңби? Дайыма эмнеге мындай, эмнеге тигиндей дей бергенчи. Ошон үчүн мындай естественно болду, натуралдуу дейинчи. Анан Каныкей мурун эпатаждуу Каныкейди билчүбүз. Ал Каныкей деген башка планетадан түшүп калгандай, жер жүзүнө тиешеси жок Каныкейдей Каныкей болчу. Азыр болсо эки баланын энеси болгон Каныкей, ал кадимки эле жер жүзүндөгү эле Каныкей көрүнүп атат сырткы келбетинен. Жан дүйнөңдө эмне өзгөрүлдү, турмуш куруп балалуу болгондон кийин? Кандай Каныкей болдуң? Негизи неме болду да, эне болгондон кийинки ал башка этап да. Ага чейинки этап ал такыр башка этап болчу. Жок, жөн эле бирөөнүн аялы болгон башка этап болчу, Жок. Эне болуу башка этап. Жаш курак кез ал башка этап. Такыр. Анан сиз айткан эпатаждуу деген мурунку менин образым ал көбүн эсе ошол убактагы продюсерим менен болгон келишим, иш, ошол убактагы дарамет, ошол убактагы мындай көрүнүш болчу да. Анан кийин күйөөгө тийдим, күйөөгө тийгенден кийин ал такыр бир башка нерсеге келгендей болдум да. Такыр башка доор башталды да. Анан азыр көрүп турганыңыз эми бул менин азыр бар болгонум. Мен мисалы өмүр бою жаш кез боюнча кала албайм да. Же болбосо картайып кете албайм да. Убакыттын өтүшү менен азыркы этапта сиз мени көрүп атканыңыз ошо кандай бар болсом ошолмун. Эки баланын энесимин. Жашым азыр 33төн ашты. 34төмүн дейинчи. Анан жана кызыккан деп суроо салып калбадыңызбы? Аны негизи өзүм кыргыз тилине аябай кызыгам.
Бичим кичине мен эле кыргыз мектепте окугам, кыргыз классты бүткөм. Анан кыргызча ой толгойм, кээде жазмыш этем, эми укмуш жазма керек эмесмин. Бирок ырларың сөзүн кээде өзүң жазасың, э? Бардыгын эле өзүм жазам жазасың да. Ырларым бүт эле өзүмө таандык. Анан кыргыз тилди билгеним ал ооба себеп ал бар да. Анан ошондон улам жанагындай алып баруучулукка тартуу болуп кеткени ошондон да. Кандай аял болуп атасың, ошону айтчы. Аял болуу эпатаждуу, кандай үйдө кандай аял болот экен? Халат кийесиңби, мындай идиш жуйсуңбу, тамак жасайсыңбы, керел кечке кухнядан чыкпай, кандай болот атам? Жок, негизи аял болгондо кандай десем, башында мындай мага мындай сезилди да, күйөөгө тийген ушул турбайбы, аял болгон ушул турбайбы, ушундай сезим болот да, билбейсиң. Анан жылдар өтүп баштайт, айлар өтөт, биринчи балаң төрөлөт, аны укмуш аздык деп карайсың, анан экинчи балаң төрөлөт, убакыт өттү, анан карап турсаң сен эки баланын энесиң, башыңан өйдө төмөн ылдый өйдө нерселер өткөн болот. Анан мындай аялдын жолу ушундай экен да, башында кичинекей мындай айым, аял болуп башталат да, кийин ушундай чоң мындай бир мындай тепкичтеги эми ошого жетсе, ошондой айымдар болуп калышы мүмкүн да. Мен айтпаймын азыр укмуш аялмын деп. Мен бир доорду басып келатам деп ойлойм да. Кандай доор? Эки балалуу болгон айымдын доорун басып келатам. Жок, сен мындай айлантпай айтпайсыңбы? Үйдө кандай тамак жасап атасыңбы? Жасайм. Кандай тамактар жасайсың? Честно, да? Чынын айтканда мен аябай жакшы мындай кээ бирөө болот го, ушундай бир идеалдуу болгусу келди, же болбосо мындай жагат экен го тамак жасаган кээ бирөө. Мен андай эмесмин. Мен мындай өзүн жакшы көргөн, мисалы үчүн Сону өзүнү сыйлаган, мисалы урушуп салган, жакпаса, ошондой айыммын. Жок, биздечи мындай. Эмнеге муну сурап атам, каныкей? Бизде коомдо аялды бир немеге эле тыгып койгон да. Ал аял деген аял болгондо тамак жасаш керек, үй жыйнаш керек, кир жууш керек, анан үйдөн чыкпаш керек, сөз жолук салыш керек, халат кийиш керек деген бир эрежелерге сыйдырып салган. Анан баардыгыбыз эле ошол эрежеге батпасак деле батканга аракет кылып жиндала беребиз го, өзүбүзгө өзүбүз алдап, өзүбүз кыйналып жан дүйнөбүздө. Анан сенден каалаганың мындай күйөрмандарга андай эмес деле мындай башкача аял болуп сүйүктүү боло аласың деген месседжди мындай ойду айтып кетишиңи каалап атам. Я понимаю, да. Мен мындай салыштырдым да, мисалы баягы чет жерде жашап келип көрүп калбадыкпы? Ал мисалы чет жердин айымдардын көз карашы такыр башкача да. Алар өзүн билет, өзү эмне каалаганын билет, өзү үчүн жашайт. Мисалы ошол нерсе бар. Ошол эле коомдук нерсени бизге салгыбыз келет, бирок бизде бир эле көйгөй бар. Биз 100 жыл али мындай жашап өтө элекпиз да, бизде ошол кичинекей сиз айткан рамка бар. Ошол рамкадан чыга албайт. Коркот баары. Ал мен эле эмес, ал көп эле айымдарды көрдүм да. Өзүн сүйгөн аялым деп атпайсыңбы? Ал кандай аял? Кантип сүйөсүң өзүңдү? Мисалы мындай сөз бар го, берип жаман көрүнгөнчө бербей жакшы. Еще раз скажу, вот берип жаман көрүнгөнчө бербей жаман көрүнгөн жакшы деген позициям бар. Мисалы мен жагынгым келбейт башка бирөөлөргө, жагынып, анан алардын обонун мисалы созуп, жок, мен өзүмдүн обонум бар, өзүмдүн оюм бар. Ооба, бардыгына жакпайт бул нерсе. Мисалы сени жактырбайт ал үчүн, өзүңдүн оюң болгон үчүн, өзүңдүн дилиң болгон үчүн. Аны көп жактырбайт, анткени рамкага батпайт да ал нерсе. Ал чыгып калып атпайбы? Ошон үчүн ошол нерсе бар. Анан башында мен ойлонуп жүрдүм да, идеалдуу болуш керек эми. Бизде сиз айткандай, энеси айткандай, тамак жаза кызым, батып кет, сөзүн сүйлө, обонун сүйлө, ошондой бол. Бул нерсе карасаң, ошол сен айланаңдагы эле адамдарга керек да, сен өзүң кимге керексиң сен? Ошол проблема бар да. Айымдар мен эле эмес, башка айымдарды караганда мындай өзүнө жооп бере албаган же өзүнүн мындай
жан дүйнөсүн добушун толуктай албаган айымдарды аябай көп көрдүм. Мен андай болгум келбейт. Сен өзүңдүкүн өйдө коюп, мен деген дүйнөңдү тебелетпегенге аракет кылып атасың. Буга жолдошуң, кайын журтуң кандай карап атат? Бул нерсени түшүнүп атабы? Бизде өөн учураган нерсе да бул. Албетте өөн учурайт. Мен аябай көп компромисске бардым. Мен сен жылдыз болгонуңду унутуп кой. Сен бул жерде энесиң деген мындай алло дегендерге барасың. Анан мындай айтканда жан дүйнөңдү бекитип, сыгылып, мындай ооба деп ийкемдүү болгонго барган кадамдар болду да. Ал жолдон деле өттүм. Бирок айым эч качан өзүн мындай башкаларга жагыныш үчүн жашабаш керек. Кээде эне менен бала слияние болуп кетет да. Эне деген өзүнүн мындай аял экенин, адам экенин унутуп калат дагы. Анан бүт болгон дүйнөсүн баласына арнап салат. Баласынын көзү менен, баласынын жашоосу менен, баласынын дүйнөсү менен жашай баштайт. Жок, бул туура эмес. Ооба, сен кандай кылып атасың? Биринчи кезекте бул нерсени карадым да. Мен негизи мындай байкоо салганды аябай жакшы көрөм. Адамдарды карайм, ойлоном, мындай сыртка баам салыш керек да. Бүт эле энелерди карасам, ушунча көп түркүн энелерди көрдүм да. Аябай мындай баласын эле тим эле көзүнүн карегин менен айланган энелерди көрдүм. Өз алдынча кылган энелерди көрдүм. Анан мындай ойго келдим да, мисалы баланы өттө мындай жан дүйнөнүн азыгы кылып карап албаш керек. Бала ал өзүнчө, сен аны төрөдүң, болду. Кандайдыр бир мындай моменттер болот жашоодо. Ошого чейин эле сен анын жанындасың, тирегисиң, үмүтүсүң, жанындагы шооласысың. Кийин ал өзүнчө өтүш керек. Анан ошондой ойго келдим, мисалы, өттө эле аздектеп мындай, сен ушундай болушуң керек дей бербейм. Жок, мен сүйлөшкөнгө аракет кылам. Балам менен, балам эми азыр балам, кызым кичик да. Бирок мындай сүйлөшкөнгө аракет кылам, өзүлөрүнүн тандоосу болсун, ою болсун деп мен ошого аракет кылам. Анан кийин ал балам менин бакытым, үмүтүм деп ошого эле байланып, жок, ал баланын өзүнүн үмүтү, өзүнүн жашоосу болуш керек. Эненин өзүнүн жашоосу болуш керек. Кийин келечекте ал экөө бактылуу болгону менен ошону менен мындай жарык жандыра алат да, нурунчу. Анан бирге эле боло берген, болбойт да ал. Андай эмес. Негизи мен эмнени байкадым жашоодо. Эч нерсе түбөлүктүү эмес. Сиз айткан ошол күйөө деп атасыз, сиз айткан ошол бала. Бунун баардыгы түбөлүктүү эмес. Ал күйөөң дагы өзүнчө, балаң дагы өзүнчө. Бул эки бөлөк нерсе, эки жака өзүлөрүнүн дагы мындай максаттары, ойлору да болуш керек деп ойлойм. Ал бир бүтүндүк деген бул орустарда айтат, до поры до времени дегендей. Бул бир кандайдыр бир саам убакыт. Бирок неме да, жанагы клетка деле бөлүнөт да, чоңойгондо. Ошондой эле алар деле бөлүнөт, бир гана убакыт. Убактылуу. Анан кийинкиси, мисалы үчүн чет өлкөдө жашап, ошол жакка көнүп калган жолдошуң Кыргызстандага сыйыш, Кыргызстанда жашаш, Кыргызстандын менталитетине кайра кириш оор болгон жокпу? Оор болду. Ал жерде кандайдыр бир мындай өзү, мисалы чет жерде ушул нерсе бар да, өзүң менен өзүң жекеме жеке ганасың да. Үй бүлө болсун, карым катнаш болсун, жеке адам өзүнө жооп берет да. Бул жерде Кыргызстанда бир адам бир 15 адамдын оюна байлангандай да. Же болбосо бир айылдын оюна байлангандай адамдар бар да. Бир Кыргызстандын оюна байланган адамдар бар. Бар. Анан же жок дей албайт, баягы буга да жок дей албайт, буга да жок дей албайт. Ушундай нерселерди байкадым да Кыргызстанда. Өзү менен өзү болуш, албетте өөн, башкаларга өөн учурайт аябай. Мисалы, сөздөр бар го, карасаң тетигин өзүнчө эле болуп алыптыр деген сөздөр бар. Ошондойдон чыга албайт рамкадан адамдар. Мени башка бирөө ушинтип сөз кылат деп ошондон чыга албай, анан рамкада жашашат. Ошондойлорду байкадым. Бирок мындай да, бир беткей эле эмес да. Мисалы, мен бөлүндүм болду деген ал болбойт. Такай мындай орток бир нерсени кармаш керек.
алтын орто. Бул жерди да таарынтпа, бул жерди да таарынтпа, барды да таарынтпа, жокту дагы таарынтпа. Ортодо. Ошол нерсени кармаш керек деп ойлойм. Эң туура. Мен мисалы барга бар болуп, жокко жок болуп жоголуп кетким келбейт. Орто бол. Чөгүп да кетпе, калкып да кетпе, кайкып да кетпе, мындай бир нерсе мындай жоготпош керек да өзүңдү, мындай айтканда. Аял амалдуу болуш керек, анан мындай үй бүлөдө орун очоктун ээси аял деп айтышат. Аялдан сенин оюңча канчалык деңгээлде көз каранды? Мен бул нерсеге кошулбайм. Эмне үчүн аял эле баарын караш керек, эмне үчүн аял амалдуу болуш керек, эмне үчүн эркек ойлонбош керек деген нерсе туулат да анда. Бул жерде менин жекеме оюм, аял кандай ойлонсо, ошол эле учурда эркек дагы ошондой ойлонуш керек. Бир гана очокту, үй бүлөнү сактай турган бул аял эмес. Эркек дагы ойлонуш керек. Эркек кандай десем, бир гана аялдын түйшүгү эмес да бул. Бул эркектин дагы түйшүгү. Мен кошулбайм. Анан аял эле акылдуу болуп, анан үйдү сактап калыш керек, анан тутантыш керек. Жок. Көп эле жоопкерчиликти аялга оодарып беришкенбиз да. Өзгөчө ажырашканда баардык таштын баары эркекке тийбейт экен, аялга тиет экен. Сен күнөөлүүсүң, сен жоопкерчиликтүү болчусуң, сен очогуңду кармай алган жоксуң деген нерсе көбүрөөк болот экен да бизде. Ошону мындай элге анан бизде мындай сиңип калган макал аял жакшы, эр жакшы дей беришет го. Эми бул макал да бул бизге канча жылдан бери келаткан. Сиңип калган да кыргыздар кыргыз болуп жаралган, орустар орус болуп жаралган дегендей. Ал нерсе дагы бар, бирок азыркы коом азыркы учурда кыз бала деп бөлбөш керек. Кызбы, балабы экөө тең. Мен ушундай карайм. Анда мындай туура эмес болуп атпайбы? Аялга эле керекпи баары? А эркекчи? Андай эмес, тең болуш керек. Мындай бирде ылдый, бирде өйдө дегеним баягы өйдөдө өбөк болуп, ылдыйда жөлөк болуп, мындай эриш аркак дейм да. Мен айтпайм экөө мындай теңелип калсын эмес, эриш аркак деген сөз бар го кыргыздарда. Ошондой мисалы аялга оор болуп атканда эркек колдоп кетсин, эркекке оор болуп атканда аял көтөрмөлөп кетсин. Ошол нерсе. Ошондо орто жаралат да, орто тараза, орто жаралат. Каныкей мурун бир эпатаждуу стиль болсо, азыр кайра сахнага качан активдүү кайтат жана кандай стиль менен кайрылып келет? Көпкө ойлондум анычы. Эпатаждуу стиль дегеним ал такыр башка доорго таандык дегеним да. Ал өткөн чак. Өткөн чак эмес, ал болгон чак. Өттү, бирок ал болгон. Аны эч ким чийген эмес, жок кылган эмес дегеним. Ал ошол убактагы жаш кыздын кайгы капасы бар кездеги балким да, эми ар кимдин ошол ырлар мисалы, ошол убактагы мисалы ырларга жазылган нерселер да. Мисалы чыгармачылык деп атпайсызбы? Чыгармачылык ал жөн эле жаралбайт да, аны чыгарма жаратыш үчүн аны башыңан өткөрүшүң керек. Мисалы мен ойлонуп жүрөм да, кандай чыгарма чыгарсам, жаратсам деп. Азыр көбүн эсе колум бошобой жүрөт, чын айтканда. Анткени 2 балам бар, түйшүгүм бар да, бир аз анткени эми таштап кое албайм да. Бул дагы бир мындай бир катар түйшүк да. Анткени баланы табияттан эне ата баланы мындай бир кандайдыр бир куракка чейин өстүрөт да. Ырлар деле бар го ошого жазылган. Тарбия бардыгына бирдей берет деген сыяктуу. Ошол убакта азыр кармалып турам да. Анан бул убакыт эле өтөт деп ойлойм. Тажрыйба топтошум керек, оюмду топтошум керек, ой толгошум керек. Анан ошондон чыгармалар жаралат. Анан чыгармачыл адам болгондон кийин сөзсүз ал деле келет деп ойлойм да, ырсаптары келет. Келечекте кандай болот билбейм. Бирок мен азыркы абалым, азыркы турган турпатым ушул. Мурун ырларыңда бир кандайдыр бир муңдун кайрыктары чыкчу, анан интервью бергенде
дайыма жашаш керек деген сөздү көп айтат элең. Кандайдыр бир өзүңө өзүң тастыктап, жок, мындай оор бирдемке тартып турат, кыйналып турам, бирок мен жашашым керек деп аткандай сезим келчү да. Сезимим чынбы? Чын. Эмнеден улам, кандай көйгөйүң болчу сенин? Бул көйгөй бала чакка таандык да. Ошо жанагы сиз көп айтасыз го, психология. Негизи адам ар дайым сары эсеп салыш керек жашоосуна. Бул сөзсүз. Бул болбосо адам өзүн таба албайт эч качан. Бул менин бала чагыма таандык, ошол жашаш керек, жашоо бар дегени мен өзүм мындай билбейм эмнегедир алдыга мындай сүрөөр элем да, үмүтүм бар болчу ошол кезде эле, ошол убакта эле эмнегедир баягы кичинекей кезге туш келип калат экен да, бирок ата энемдин ажырашуусу мага аябай оор тийген менин балалыгыма. Мен бул нерсени эми баардыгы телегей тегиз эмес да, ар кимдин өзүнүн көйгөйү, жагдайы бар. Мен үчүн оор болгон, ал өттү кетти. Бирок ошол убакта мага бул нерсе кандайдыр бир бала чагымдагы ойлогон оюма кыйын тийген да. Анан кийин ырларды жазганда мен ойлочумун, кичинекей кезде ошондой оюм бар болчу да, ата энеси бирге болбосо бул жаман турбайбы, бул коом кабыл албай турбайбы деген ошол рамка эле да, ошол рамкадан чыга албаган оюм. Азыр жылдар өткөндөн кийин, убакыт өткөндөн кийин мен мындай аябай жеңил карайм бул нерселерге. Бул өтө жеңил эле нерселер. Адамдар жолугат, кетет. Эми Кудайым сактасын, бирок адамдар жок деле болуп калат. Ошон үчүн азыркы көз караш менен буга аябай жеңил карайм да, мындай олуттуу эмес. Бирок канке мен суроом мындай да, ата энеңдин ажырашканы балким ата энеңдин туура эмес ажырашканынан улам сага катуу тийиши мүмкүнбү? Мисалы үчүн ажырашуунун өз этикасы болот, маданияты болот. Бизде аялдар мурун мындай балага балким туура информация, туура маалымат жеткирип, ошол ажырашууну балким жумшартып бериш керек болчу. Ал деле болушу мүмкүн. Ал деле болушу мүмкүн. Жара жөн эле жаралбайт да. Жара ошол мындай жараланганынан жаралат да. Ал сезим туура эле ошол нерсе болгон жок да бизде, менин оюмча. Азыркы тапта ал ажырашууга көз карашың кандай өзгөрүлдү? Азыркы биздин доордо эми ар түркүн ажырашуулар бар. Ал бир эле бир тескей, бир беткей деп айта албайм. Ажырашуу көп этаптарга бөлүнөт да, көп стадияларга. Кээ бирөө сиз айткандай сен аман, мен аман дегендер бар, же болбосо ытышып-тытышкандар бар, көп да. Эми ар кандай да, бул билбегенден кийин айта албайсың да. Ар кимдин ажырашуусу ар кандай. Мен ошол бала кездеги деген өксүгөнүм ошол болчу да. Мисалы ата энем ажырашканы мага оор тийип, мисалы мектеп куракта эле өзүмдү эмнегедир басмырланып сезе берчүмүн да. Ошол убактагы ой менен, мисалы ал кезде бирөө жарым жок, же болбосо мисалы азыр биз психологдор бар, же болбосо ата эне сүйлөшөт да, бул нормалдуу эле нерсе, сенде эмес, дүйнөдө деп мындай түшүндүргөн адамдар жок да. Ошон үчүн мага бул оор тийген деп ойлойм да. Ошондон көп мындай бала куракта балдар басынып калат экен. Мисалы социалдык абалы ылдый болсо, же болбосо башка өспүрүм курактагы балдарды көрсө, алар бийик болсо деңгээли, ошондон басынып, корунуп калган балдарды көп байкайм да. Ал келечектеги жашоосуна өтө мындай таасир берет, маани берет. Ал кичинекей бала сөзсүз эле чоң адам болуп ой толгоп жаралбайт да. Психолог менен ошол жараларыңды бала чагыңа барып иштешип көрдүңбү? Жок, мен иштешип, негизи психологко барган жокмун, бирок мен көпкө ойлондум. Анан айтып атпаймынбы, азыркы курагымда мен бул нерсе нормалдуу эле нерсе экенин билем, кабыл алам да. Дегеним, адам өзү менен иштеш керек. Ал кеп психологдо эмес, психолог албетте ал акты ак, караны кара деп эле айтат. Ал мисалы сага бөтөн тааныш эмес адам ал айтат сага, сен көрбөй атасыңбы? Мына бул жерде мындай көйгөйүң турат, бул жерде мындай көйгөйүң. Ал туура эле адам психологко эмнеге барат? Суроосуна жооп таба албаганда барат. Ал суроо жооп табыш үчүн адам өзү менен өзү иштеш керек.
Анан ар бир адамдын суроосунун жообу бул жерде көкүрөктө. Ал эч ким бирөө жасап бербейт сага, эч ким алып бербейт аны. Тыңшаганды билбейбиз да өзүбүздө. Ошол эң туура эмес. Ошон үчүн адам өзү менен өзү баарлашып иштегенди билиш керек. Өзүн өзү уга билиш керек. Эмне жакпай атат, эмне жагып атат. Ал мисалы кескин түрдө сени тааныбаган психолог ошол адам айтат, жакпаса анда жасаба, барба. Туура эле нерсе. То есть да, ал сезимдер менен эсептешкенди үйрөтөт. Эмне сезип атасың? Жагып атабы? Кыл. Жакпай атабы? Кылба. Ошон үчүн сизге айткан оюм ошол. Мен ушундай адаммын. Мен мурун айтып атпаймынбы? Баягы этап бар да, мурунку этапта мен аябай өзүмдү басмырланып, башкача сезчүмүн да, ойлончумун. Бул туура эмес турбайбы? Ушундай кылган туура эмес турбайбы? Азыр андай эмес. Мен азыр толук билем да, мисалы өзүмө эмне жакпай атат, жагып атат. Жакпаса мен эч качан мисалы ошол адамдар менен болгум келбейт. Анан мурунку стилиңди карап отуруп мындай ой келди да, балким алло, мен бияктамын, мени көргүлө деген кыйкырык чыгып аткандай көрүнчү. Болушу мүмкүн, анткени кичинекей кезде ошол мындай басмырланган, балким мындай сезимдер, бул деле психология, ошондон болушу мүмкүн да. Мисалы айтат да, ооба мен бармын деген дагы чакырык болушу мүмкүн. Анан ал кезде ал жалгыз гана менин оюм эмес да, ал кезде мен продюсер менен иштешчүмүн. Албетте ал жерде дагы жазылган жоболор менен иштешчүмүн. Ошол нерсе дагы бар да. Жакшы. Азыр болсо мындай жан дүйнөң бир аз тынчып, өзүңдү таап, мындай жакшы бир нукка келип калдым деген нерсени айтса болот экен да сен азыр. Мен өзүм мисалы кандай десем, көз чаптырам да. Көз чаптырам, карайм, билем, кайсыл мага жагат, кайсыл жакпайт. Мурун укмуш каныкей деп тургандагы бийиктик, туу чоку, мындай башыңды айландырып, мындай даңкка мас кылып, мындай адамдар менен эсептешпей калган учурларың болдубу? Өзгөрттү сени даңк? Жок. Ошол даңк кетип азыр мындай жөнөкөй мындай эл көзүнөн бир аз оолак боло түшкөндө, балдарың менен алек болуп түшкөндө ошол нерсени сагынасыңбы? Ал нерсени дагы ойлондум да. Жок, сагынбайм. Анткени жашоодо мен ушул нерсени көрдүм да. Оомат деген нерсе бар. Оомат ал бир келет, анан мезгил деген нерсе бар. Мезгил ал кайталанбайт. Ар бир нерсенин өзүнүн убагы болот. Жаштык кез болот, орто кез, карыган кез. Буларды мындай туура кабыл алыш керек. Жаз, кыш күздөй эле кабыл алыш керек экен да. Албетте, аны туура кабыл алыш керек. Анан сен өмүр бою эле эмне 18 жаштагыдай өтмөк белең. Ал туура эмес да. Мен эч качан ошол мезгил мага кайрылсын же ошол күндөр мага кайрылсын дебейм. Жок. Бүгүнкү күнүм күн, бүгүнкү көргөнүм көргөн. Билем да, эсимде да. Сен ошол учурларда бир концерт берип атканда, кээ бир адамдар каныкейдин үнү дарылайт. Дарылай турчу касиетке ээ деп барган кишилерди угуп калган. Таң калгам да. Кантип эле болсун деп. Сен өзүң ошентип айткан учурлар болду беле? Эми бул ар кимдин өзүнүн туюму деп ойлойм. Бирөөнө ошондой үн жагат, бирөөнө такыр башка классика жагат. Бул эми менин эле үнүм деген ал туура эмес да. Мага мен өзүм үнүм эмес, мисалы башка үндөр да жагат. Ошондой эле кеп да. Сен вокалдан дагы бир сабак берип калганыңды уктук элек. Эмне болду ошол ишиң? Вокалдан мен ошол ишти баштап көрдүм, мага жакты негизи. Бирок негизи сабак бериш, мугалим болуш өтө оор экен. Жашоодо бирөөнү үйрөтүш, андай эмес, мындай деп оор да. Буга дагы мындай чыдаган адам чыдайт да, менин оюмча. Мен мындай адамдарды үйрөткүм келбейт, мисалы. Сен андай болбой, мындай бол, анан ушинтиш керек, жок. Ар бир адам өзгөчө. Жана өзгөчөлүгү менен кабыл алыш керек. Ар бир адам өзү менен өзү болсун. Мен ошону каалайм. Бирок албетте сабак жаатынан өзүмө толук айта алам. Мен билимим бар, үйрөтө алам, ооба. Бирок
бул нерсеге дагы мындай барган адам барат да. Башка кесип аркалайм, же болбосо бир башкача нерсени менен алек болгум келип атат деген барбы жан дүйнөңдө? Мен чыгармачыл адаммын. Чыгармачыл адамдар алар башкача болот. Чыгарма жазат. Чыгарма издейт, күтөт, аздектейт, көкүрөктө ошо бир ойду багыш керек да, багат. Ошол нерсеге коротот да убакытты, майда нерсеге, мындай күнүмдүк нерсеге короткусу келбейт. Мындай ыр жазган, чыгармачылык адамдар алар өзгөчө болот да. Кыргыздарга таандык, айтып атпаймынбы жана биз кээ бир нерсени кабыл ала албайбыз салт жагынан. А бирок кыргыздын аябай сонун нерселери бар да, ошол эле мисалы түштөн аян берүү же болбосо кандайдыр бир кандай десем бир касиеттер болот го, мындай ырымдап коюшат го. Ырым, жырым деген нерселер мага жагат. Ошол нерселерди аябай баалайм. Түш жоруйсуңбу? Жоруйм. Өзүм жорубайм, эми мындай түш көрөм, анан кандай аян болду экен деп ойлоном. Эмне айткысы келип атат? Бунун баары жашоонун белгилери. Сон нерсе. Жолдошуң өдө мындай жоош адам көрүнөт го, жооштон жоон чыгат экен. Жолдошум экөөбүз мындай бири-бирибизди толуктагандай сезилет да. Анткени негизи мен жашоодо аябай шайыр адаммын. Мындай ачык адаммын, түнт эмесмин. Ичимде эмне болсо айтып салам, жакпаса жакпайт деп айтып салам. Жолдошум тескеринче. Жолдошум эмоцияга алдырбайт. Мындай сабырдуу, ошондой нерсеси бар да, анан ойлой берем, бизди Кудай жөн эле табыштырган жок деп ойлойм да. Ошон үчүн кандайдыр бир нерсе бар да, бир касиет, бир нерсе бар, бир мындай толуктаганчы. Мендеги нерсени, мендеги жок нерсени ал толуктайт, андагы жок нерсени мен толуктайм байтур. Эми бул үй бүлөлүү адамдар сезсе керек деп ойлойм да. Мындай дагы эле сүйүү кармалып кала берет бекен? Сүйүүнү мен башкача ойлойм. Сүйүү деп айтпайм. Мен жолдошум экөөбүздүн мамилебизди менин оюм боюнча, мен билгеним боюнча мен аны урматтайм деп ойлойм. Урматтайм, балдарымдын атасы деп кабыл алам. Сүйүү деген, мисалы жана ошо сүйүү тууралуу айтып берейин. Сүйдүм, күйдүм, анан бир адамга гашык болдум дегендерди азыр антип ойлобойм. Эмнеге? Анткени сүйүү бул ушундай ойго келдим эне болгондон кийин. Бала менен эле эненин ортосундагы сүйүү бул өтө күчтүү сүйүү деп ойлойм. Ажырагыс сүйүү. Чийип салгыс сүйүү. Неме, любовь. Безусловно, любовь деп коет экен да орустар. Шарты жок, шартсыз сүйүү. Бул эчтеке сен андан сурабайсың, шарт койбойсуң, бергениңди дагы милдет кылбайсың. Ооба. Ошондой сүйүү. Анан башка адамдарды көрүп алып чырайын сүйдүм, кашын сүйдүм, көзүн сүйдүм, бул болбогон эле нерсе деп ойлойм. Балким биз жөн гана сүйгөндү билбегенибиз үчүн ошентип ойлой турубуз. Шартсыз сүйүүнү эрди катын бири-бирине колдонсо болбойбу? Жөн эле ошол эркек бар болгон үчүн сүйсө болбойбу же ошол аял бар болгон үчүн сүйсө болбойбу? Сүйүү эмес, жактыруу деп ойлойм. Жактыруу бара-бара ал кетет. Ал деле өңү өчөт да. Анткени жактыруу ал деген жаш куракта же болбосо кандайдыр бир суктануу деген сөз бар да. Мисалы, суктанат да адам. Ушул баланча адамга суктандым. Бирок ал суктануу деле бара-бара кетет. Жактыруу деле кетет деп ойлойм. Күнүгө эле сүйүү боло бербейт да. Сүйүү деген мындай балкимчи кайталангыс деп ойлойм да. Бир үйдө жашап, бири-биринин кемчиликтерин көргөн үчүн сүйүү сүртүлүп өчүп калаттыр. Ошондой болот деп ойлойм мен деле. Мисалы үчүн, эмнеге жанагы айтылуу чоң адамдардын сүйүүлөрү мындай калып калган, таза ойдон, алар булгаган эмес да, акыр-чикир таштаган эмес да ал жака. Чыгармады алар. Кол жеткис болгон да. Сүйүү бар. Жок, сүйүү деп мен сиз айтып атпайсызбы, сүйүү бар. Апстынды узбай жүрчү. Жок, менин оюмча суктануу деген бар. Мисалы мен суктанам сизге. Мисалы да, чачыңызга суктандым, көйнөгүңүзгө суктандым, кирпигиңизге суктандым. Мисалы. Бирок муну менен өмүр бою эмес да. Мындай эле суктанып койдуң анан болду, өтүп кеттиңби? Мисалы суктана ала, кандай десем,
Түшүндүм. Надо уметь, да, вот Восхищаться. Да, восхищаться. Восхищение, да? Восхищение — это совсем другое чувство. Любовь деген другое. Любовь вообще, как мен немени да уктум да, Элмирбек агай айткандай, ошого да кошулам да, канча дүйнө кезди, канча чыгарма жазды, бирок бирөөнү сүйдүм деп айттыбы сизге? Ал ичинде жашады да. Жан дүйнөсүндө жашады. Жан дүйнөсүнөн титиреди. Ырларында айтты ал нерсени экөөбүзгө. Балтайтып, мен ошону сүйөм дебеген менен, карачы сүйүүдөн кандай сонун чыгармалар жаралды. Жок, мына мен таң калам да сизге, мына сүйдүм, күйдүм деп укмуш үйлөнүп атышат. Анан эмне ажырашып кетип атышат анда? Биз деген сүйгөндү билбейбиз. Сиз айтып атпайсызбы, сүйдү, а эмне ажырашып атат анда? Сүйүү, накта сүйүү, чыныгы сүйүү бул бала менен энеде гана болот. Алар эч качан ажырабайт. Ал сиз айткан кашын, кирпигин сүйүп, баланын байлыгын, кыздын чырайын сүйүп, анан баш кошуп ажырашып кеткендер толуп турат. Ал влюбленность. Ошол ал условная любовь. Ошол сиздин влюбленность сүйүүңүз шарттуу сүйүү болуп атпайбы? Ал сен бүгүн кашың өчүп калса кар сүйбөй, утурумдук. Ал тоок сүйүү ал башка. Чыныгы сүйүү деле. Каныкей. Чыныгы сүйүү бул чыгарма, чыныгы сүйүү ошо сиз айткан, алымканга жетпегени, ошол чыныгы сүйүү ооба. Ал чыгармада эле калбайт, ал деген жан дүйнөдө жашоодо деле бар. Ошон үчүн ал эми кандай десем, деген сөз. Өтө татаал нерсе бул, өтө. Чыгармачыл адамдарды жазалат да мындай нерсени. Жөн эле адамдар сезбейт. Сон канкей, кандай гана талаш тартыш ар бир адамда жаралыш керек. Ар бир адамдын өзүнүн жашоого болгон көз карашы болот, тандоосу болот. Биз эч качан бири-бирибиздикин оңдоп, меники эле туура, мендей кылгын дей албайбыз. Бири-бирибизге мен өзүмдүн көз карашымды сага таңуулай албайм, сен өз карашыңды мага таңуулай албайсың. Бул нерсени биз адамдарга сиңиришибиз керек. Сенин көз карашыңды, сенин тандооңду сыйлаганды мен үйрөнүшүм керек. Менин тандоомду сыйлаганды сен үйрөтүшүң керек. Бүгүнкү сүйлөшүүбүздүн, бүгүнкү маегибиздин маңызы, кеби элге айтайын деген ою ошондо болсун. Эч качан бир эрежеге сыйып, эл чийип берген нерсеге сыйып жашабай, элимне деп жашабай, көкүрөгүбүздү, өзүбүздү тыңшай алалы деген жакшы сөз менен программабыздын соңуна чыгаралы. Не дедиң? Рахмат, жакты мага, сизге жакты? Жакты, албетте жакты. Сен өзгөчө адамсың, ойлоруң өзгөчө, элди туурабаган адамсың. Сен бир немедеги бир кара каргалардын арасындагы ак каргасың десемчи? Жок, туурагымда эми кандай десем, туурагым келбейт, элди туурап, мисалы, Сенде адамдар аз да. Уникалдуулугун билген, өзүнүн өзгөчөлүгүн билген, сезген, башкаларга окшошконго аракет кылбаган адамдар бул сейрек кездешүүчү адамдар жана сонун адамдар деп ойлойм. Сонундугуң үчүн рахмат. Ийгилик сага чыгармачылык. Комплимент айттыңыз. Жаңы чыгармаларды сенден күтөбүз чыдамсыздык менен. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, мен ар бир маегимде жеңил, желпи, анан ар кандай нерселерди эмес, маңыздуу айтайын деген ою бар маектерди курганга аракет кылам. Көкүрөгүңүздөргө дан сепсек бүгүн эгер эртең өсүп чыкса, биз абдан кубанычта болобуз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатсыздар.